Ош базарынан чыккан өрттүн себеби такталууда. Бул тууралуу бүгүн 4-декабрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык кечээ болжол менен түнкү саат 23:39 чамасында Бишкектеги Бейшеналиев Сыдыков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Ош базардын аймагында өрт чыккан. Өрт өчүрүүгө жалпысынан 6 бөлүм штаб жана КБП тартылган. Ошондой эле Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, рейдтен 1 бригада жана тазалык ишканасынан 1 водовоз тартылган. Ош базардын аймагында чыккан өрт саат 12:50-ге чектөөгө алынып, өрт саат 03:31-де толук өчүрүлгөн. Кийим-кече сатылуучу контейнерлер күйгөн, болжол менен 500 чарчы метр күйгөн деп айтылат маалыматта. Айта кетсек, 13-апрелде Ош базарынын Берекет соода борборунда ири өрт чыгып, 2000 метр чарчы аян товарлары менен кошо күйүп кеткен. Булак Заман KG.